Adatta dambildalarыбыз, moldakelerimiz bayan aytышат, masele aytып berишет. Anan жеке мен өзüm bayan aytkandan алыстаган аракет кылам. Эмнеге дегенде bayan aytkanга атайын сөз кудурет керек, чеберчилик керек. Анан түгөнбөй турган көп эдиниса илим керек болот экен. Андайыбыз аз болгончу биздик тезирээк токтолуп калат, анан көбүнчө ошол элдин ичинен чыккан суроо жооптору бир фикхи маселеси болуп калса, ошого токтолгонду мен өзүм көбүнчө туура көрөм. Анткени кээде айтылган маселең сенден мурда айтып кеткен болот. Же адамдар билген болот. Же зарыл маселе, бирок андан дагы зарылыраак маселе чыкпай аткан болуш ыктымалы бар да. Эгерде адамдардын өздөрүнүн бир суроо сопкуту болгон болсо, ошонун тегерегинде жооп болуп, ошонун тегерегинде маселе айтыла турган болсо, анда демек ошого заманбап айтылып аткан адамдын муктаждыгы өзүнүн ордуна келген деп мен ойлойт элем иншалла. Анткени суроо жооптон деле, илим алгандан деле, дааваттан деле бардыгынан максат биздик ошол эмне? Диний максатыбыз, диний билимибизди жогорулатып, өзүбүздөгү жахилдикти көтөрүп салып таштап, анан башкалардагы жахилдикти көтөрсөк, башкаларга илим жеткирсек деген маани. Ошого мен ушуга иншалла уруксат бергим келип турат. Айтат, адам өлгөн күнү мал союу туурабы? Жана жесе болобу халалбы деген суроо келет. Негизи шариятыбызда адам өлгөндө эмнелер болуш керек дегенге жооп беришибиз керек биринчи. Адам жаны чыгып кетти дейлик. Жаны чыга турганга жакын калса, аны келип башын түздөп, келме айттырып, ясын окуп, дам салып турабыз. А бирок жаны чыгып кетсе эмне кылабыз десек, биринчи кезекте эле биз адамды көргөндө келме айтабыз. Анткени балким жаны чыгып кете электир. Ошол келмени угуп, ошондон келмени кайталабасын деп келме айтып, инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деп дуа кылып, анан ошо катып калбасын деп, көз ачылып калса көзүн укалап жумуп, ээг ачылса эгин таңып, анан буттарын бири-бирине таңып, кыйшайпа таңып туруп, анан кокустан, денесинен жаны кыйналганда бир нерсе булганып чыгып кетсе, ошолорун тазалап коюп элге кабар беребиз. Жанагы майрам суу деп коет го. Майрам суу деген бул жана майрам праздник деген эмес, бул махрам суу дегени. Эч кимге айта электе, эч ким бошотпой туруп, жаны чыкканда жан менен кошулуп, дагы бир бала чыгып кеткен болсо, ошону тазалап коюп туруп, элге кабар бере турган махрамдар ала турган суу, бул ошол махрам суу. Ал бардыгын жуубайт. Ошол жанагы булганып калган жерлерин тазалап, анан келген адамдар ушундай болгон экен деп, жаман гыйбат кылбасын деп, ушак айтпасын деп тазалап коюп туруп, бөлмөнү желдетип, жакшынакай кылып, анан элге кабар берилет. Элге кабар берилип эле дароо көр казган жөнөшөт. Көр казган жөнөгөндө ага күндүзү, түндөсү, пешимден кийин, пешимден мурда деген убакыт жок. Дароо ошого жараша көр казган жөнөшөт, же казылып, даярдалып койгон көр болгону эң жакшы болот. 5-6-ны казып койгон болсо, аны кылансы деле балдар чоңой электе үй салып коебуз го, жашайт балдар деп. Алма эгебиз, балдар кийин алма жейт, өрүк жейт деп. Мечит чоңураак салабыз, адам толо элек, бирок мечит чоң сала беребиз, толуп калат иншалла. Ошол сыяктуу эле өлүп калат деген ыктымал деле бар. Ошон үчүн кабырды казып, даярдап, үстүн шипир менен жаап койсо, ал дап-даяр тура берет. Анан маркумду жуугандан кийин аны кепиндеп, анан илажы болушунча, эгерде карыздар доолап келген болсо, өлүктү көмгөнгө чейин ошол маркумдун акчасынан өлүктүн жана карызын төлөп тирүүлөргө. Андан жаназа окуп көмөбүз, ошол көмгөн менен өлүктүн жазасы, сыйы ошол менен бүткөн болот. Анан колубуздан келишинче Куран окуп,
meçitlerge jardam berip, madrasaga jardam berip, zikir aytıp, jetimlerge jardam berip, ihsan kılsak jaray beret. Bирок алардын бардыгы ыктыярдуу нерселер, шарият ошо өлүп көмгөндөн кийин мындан башка дагы ошого мындай иш-чара кылыш керек деген нерсени бизге буйрубай турматтуу бир тууганым. Ал эми адам өлгөн күнү мал сою туурабы дегени, ошол адам өлгөн күнү, ошол өлгөндүн урматына мал союлуп, келгендер жесин десе, эгерде өлгөн адам бай болуп, балдарынын баары чоңоюп кеткен болсо, анда ушунусу макру тахрими. Эгерде балдары жаш болгон болсо, балагатка жете элек болгон болсо, анда анысы ачык эле арам. Анткени жаш балдар өзүнүн мурас укугун талаша албайт, айтышты билбейт. Ошол мурас бөлүнбөстөн туруп, ошол өлүктүн малынан мал союлгандыгы бул арам болот. Жетиндин акысын жеди деген мына ушул жерге келип такалат. Жетиндин акысын жеди деген бул аят хадистерде өтө көп айтылган, өтө оор маселе. Пайгамбарыбыз Азирети Жафар өткөн учурда келип айтты, мына Жафардын үй бүлөсүнө коңшу колоңдор тамак тастап келип бергиле. Булар силерге эмес, өзүнө тамак тастагалы келбестен булар кайыкабада турушат деп коңшуларга буйрук берди. Маркум чыккан үйдө өзүндө казан асылбайт. Ошол коңшу колоңдор ошолорду багып 3-4 күнгө чейин, кайгысы тараганга чейин, анан көңүлүн көтөрүп жардам берип турганы сүннөт болуп эсептелет. Ал эми жана караш дегени өлгөнгө чейин союп койгону аны жегенге болбойт. Анткени ошол жеген адамдардын дуасы кабыл болушу да кыйын болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: жегениң арам болсо, ичкениң арам болсо, кийгениң арам болсо, дуаң кайдан кабыл болсун дейт. Ошол макру тахрими арамга жакын маселе. Биздин айылыбызда мал союшуп бир киши өлдү эле. Тынып кетип. Өлгөндө кантип өлүптүр, бечара терек кыйса, ошо терек жыгылган экен, качып барып теректин башы тийип өлүп калыптыр. Өзү элүүгө чыкканда үйлөнгөн. Анан ошо буга аял таппай калышып, анан кичине акыл эси кемирээк бирөөнү алып берген эле. Өзү деле акыл эси толуган меселе байкуш акебиздики, алсыра акелери болот эле. Анан балдар жетим калса, бир торпак алып келип, карыз алып келип союшту. Анан мен барып жебей турсам, биздин молда айтат: "Эми мал союлуп калды. Эми жебей койсок ысырап ушунда болот. Ошон үчүн бисмилла деп жеп кое берелик, ысырап болбосун." Мен айттым: "Кой, жебей эле коелук, ысырап болсун ушу" дедим. Итке салып берелик. Элдин бардык иттери бир тойсун. Бирок бир ысырап болот, ит жейт, анан кийин ит жейт турбайбы деп, анан эч ким сойбой калат. Мына ошондон бери ысырап болбосун деп жеп атышат, андан бери мынакей иншалла 25 жыл болду. 25 жылда жылына канчадан адам өлсө ушунчадан торпак кетип атат, ат кетип атат, бей кетип атат. Дагы деле ысырап болбосун деп жеп атышат, бирок ичине баленин бардыгын толтуруп атышат. Жебей калды эми, Кудайга шүгүр, бирок ошондо салт сакталып атат. Бул дин. Динде ошол маркумга жакшылык жетет. Жакшылык жеткириш керек, маркумга аракет кылыш керек ошого. Этикатыбызда Ахлүсүннат вал жамаатта ошол тирүүлөрдү маркумдарга жиберген хадия, ихсандары кабыл болот дейбиз, бирок ошонун бардыгы шариатка бап келген учурда гана. Бирөө келип, мен пешим намаз окуймун, мына пешим болду 1,5 деп азан айтып туруп, пешимди 5 ракат окуй турган болсо, намазы кабыл болбойт. Эгер 5 ракат окуган туура болот десе, анда бул чоң күнөөкөр болот. Намаз окуган улук нерсе. Исламдагы имандан кийинки экинчи парз. Бирок ошол дагы пайгамбардын сүннөтүнө туура келгенде гана намаз боюнча болот. Туура келбесе намаз болбойт. Мен бар ракат 6 ракат окуйм мен деди. Силер 4 ракат окуп жүрөсүңөр. Мен ана 8 ракат пешим окуйм деди, өтпөйт пешим. Ошол сыяктуу маркумдарга жакшылык жеткирүү дагы шариатка бап болгон учурда гана туура болот, болбосо туура эмес болуп эсептелет. Шариатыбызда эреже бар тууганым. Кайсы бир ихсан берген эрежеси да күнгө байлап, убакытка байлап койсок, ошонун бардыгы бидат болот.
Uwakытка baylabagan учурда ага шарият жол берилет. Misal үчүн 3-lük 3-nчү күнгө baylayбыз, 7-lik 7-nчү күнгө baylayбыз, 40-lık 40 күнгө baylayбыз, 52 күндүк 52 күнгө baylayбыз, жылдык жылдыкка baylayбыз. Жок, ошол мөөнөт менен чектелген, каяктан алдың мөөнөттү деген сөз болот. Бирок антпестен туруп 3-lük 4-lük дебестен өлүктү көмүп кичине тынчып, өздөрүнө келип көкшүнү сууп калгандан кийин 5-6 адамдын башын чогултуп ихсан кыла турган болсо, аны арам деп айтпайбыз. Ага макул. Бирок 5-6 адам барын курсагы ток, ошого берген тамак ашы көтөрүп апарып, ояктагы мадрасага апарып берсең, анда метер соо көп болот. 40-тык кыласың, 40-тыкка кеткен тамак ашыңы мадрасага апарсаң 40 күн жейт. 40-тык кылып bir күндө кетирген ызычууңу 40 күн мадраса жесе, 40 жолу 40-тык кылгандан да көбүрөөк сооп болуп атпайбы сага? Сен үйүңө келгенде бетин жууганы бар, жуубаганы бар, тараты бары бар, тараты жогу бар. Азыр аэропортто келесем, бирөө келип, "Чубак ажы, сиз менен кучатташып учурашып коеюн" дейт. Жакшы эле кучатташсам, арак ичип алган экен, буркурап аткан экен, коюп бере албай койдум. Анан аэропорт сыртынан учурашып, нарак дагы көрүп калып, дагы келип, дагы кучатташып атат. Эстен чийип калды бая көргөнү. Же эмне болду билбейм. Мен айттым, таксырым, мага bir күндө bir жолу бесплатно учурашат, экинчиси платный, пул төлөп учурашат. Десем, эмнеге дейт. Мен ушундай мен пулга учурашам мен. Массың деп айтсаң кыйын. Анан сүрөткө түшүн деп калды эле, кой таксырым, кой. Азыр мен да кусуу берем. Жыты жаман экен сенеке. Ыхласыңа рахмат, бали, бирок о жыт жаман экен, мен кыйналып атам ошондон. Деп зорго түртүп калдым. Ошонун соңарында урматтуу бир туугандар, ар нерсе кандай шариатка бабыраак, муафык гана болуш керек. Шаарда Бишкекте азыр жакшы иш-чара болуп калды. Муну биз ушерде отурабыз, бардыгыбыз ноокаттар, оштор отурабыз. Биз диндар элибиз деп отуруп, бой көтөрүп отуруп, о аркалык туугандарыбыздан аркада кыйла калып кеттик. Аркада кыйла калып кеттик биз. Биз диндарбыз, биз өзбектер менен тажиктер менен кошуна жашайбыз, биздин мачиттарыбыз бар деп отуруп, ояктагы аркалыктардан о канча аркадагы жылдап калып кетип калдык биз. Аларда билесиңер кантип суроо сурашат. Атасы оорубаса келет, таксырым, атам ооруп атат, доктор өлөт деп айтышты, кокустан шу күн өлүп калса, өлгөндөн баштап бардыгы динге ылайык болсун, кантип мен узатышым керек деген суроону беришет. Анан мындай деп айтып бересиң. Анан ихсан кылсам болобу десе, болот, бирок ихсаның жакшы ушундай кыл сен. Ошо кетире турган чыгымын баарын эсептеп туруп, ошонун бардыгын чогултуп мүмкүнчүлүгүң болсо, арча бешти медресеге апарып бер же көлмөгө апарып берсең, ошол жердегилер bir күндүк азык оокат талабаларга берген 5000 сом экен, сеники 50 күндүк оокат болот экен десең, ошого апарып берип атканы бар. Бүт талаба, бүт дарат, бүт даватта, бүт ыйманда, бүт илим окуган каарылар тажвидни окуганда. Сенге келгендердин жарымы Фатиха окуганды билбейт. Бирөөсү гусул да алган эмес, үйүңө келип тамак жеп атканда. Бирөө катыныга талак берип коюп, молдуга айтпай талак катынын жашап жүрөт. Бирөөнүн кызын никеси жок тууп алган. Өзү гусулу жок тамак жеп отурат. Соогу тийбейт деле анакы. Кайра күнәкар болосун, бир пасты кылсаң тойгузган үчүн. Ошон үчүн кылып аткан жакшылык маркумга жетиш үчүн ошол шариатка бап болгону жетет, болсом жетпейт туугандар. Эми бул бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Жакканга жагат, жакпаганга жакпайт. Бизди дагы кызыктырбайт. Саңа жагып атабы, саңа жакпай атабы, кызылашыгым андага келбейт тууганым. Анткени о шариат, дин. Аллага жага турган болсо болду. Биз Алланын ыраазылыгы үчүн маселе айтсак, молдолор элге жагайын деп айтпастан ушундай айта турган болсок, ошондо бизге дин келип, ошондо диндин бактылуулугун өзүбүзгө жугала алабыз биз. Бир айтат менден, силер мактанасыңар, кийгениңер көйнөк, сакалсыңар, хижап бирнеке, бирок сойкулардын саны азайган жок, уурдулардын саны азайган жок. Бомуждар толтура, ажырашкандар көп, жетим балдар дагы деле көп. Ушундай молдолор жок, давачылар жок эле, бир 20-50 жыл мурда жакшынакай эле болот элек биз. Давачысы жок эле, дин эле жок эле. Азыр молдоңун көп адам жок, бузукуң андан көп дейт. Илгери молдо деле bir айылга bir молдо болот эле, элдин баары тынч болот эле, ууру деле жок эле дейт. Мен айтам, туура айтып атасыз.
Эң туура айтып атасыз. Ошол сиздин убагыңыздагы адамдар, мына ошол аксакалдар бу жерде жанагыдай эскиден калган көздөр отурат. Ошолор жанагы сырттагылар келип, көзгөк чач сарылар келип, бизди динден алыстатканга чейинки молдолордон, диндарлардан тарбия көргөн адамдардын балдары. Аларда дин жок азыр кармап турган. Бирок ошол диндардын берген тамак, адал тамагы, ошол тарбия, ошону көргөнсүңөр силер. Биз азыр диндар болуп атабыз сыртыбыздан. Бирок биз кайсы заводдон чыкканбыз? Ошо дини жок жерден чыгып атабыз берака. Сен азыркы биздикин эртең көрөсүн. Акыры помидорду 1 март эгип алып эле 2 март күнү челеген көтөрүп барбайсың го, помидор төрөйүн деп. А сентябрды күт. Мурдуңан чыккыча жейсиң помидорду. А мына өрүк пышканга чейин канча түшүн бергенге чейин канча жыл өтөт? 4 жыл өтөт. Сен бүгүн сакал коюп алсак, эртең эле бардыгы Парижде Жебирейил деп ойлоп атасыңбы? Жок. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген сөз бар. Сен кичине бизге мөөнөт бер. Динди канчалык жок кылсаң да ошолордун тарбиясы менен 50 жыл жашап келдик го биз. Эми биздикин дагы көрөсүң эртең 20 жылдан кийин. Сабыр кылып тура тур. Деп айтсам карап туруп, бир чети сиздики деле туура деп, бир чет эмес, толугу эле меники туура. Чет бети жок десем, ошентет. Маркумга эстелик коюп, башка кылып жакшылык жеткирем дейт. Жок, канткенде маркумга жетет, шариатка бап болгондо жетет. Каршы болгон болсо күнәкар эле болосун.